29 ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Ташиев кийинки жылы УКМКнын бардык кызматкерлерине үй берилерин айтты. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызматтын 1 май жана Свердлов райондук бөлүмдөрүнүн жаңы имаратынын ачылыш аземинде билдирди. Ал кол алдындагы кызматкерлердин так жана абийир менен иштөөсүнө бардык шарттар түзүлүп жатканын белгиледи. Өлкөбүздүн бардык жеринде жаңы имараттар ачылды. Сиздер кайсы жерде барып кызмат кылбаңыздар, бардык шарттар бар. Айлыктарыбыз көтөрүлдү. Көпчүлүгүңөр мамлекет тарабынан үй-жай менен камсыз болдуңуздар. 2025 жылы күзгө барып, УКМКда иштеген бардык кызматкерлер 100% үй менен камсыз болот. Эч ким үйсүз калбайт деп ишендирди ал. Ошондой эле Ташиев УКМКнын мамлекеттин таянычы болгон орган экенин белгилеп, кызматкерлерди милдеттерин так аткарууга чакырды. Ал мыйзам бузгандар жоопко тартылаарын эскертти. Ташиев Бишкектин мэрин унаа токтотуучу жайы жок имараттарды курууга тыюу салууга чакырды. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Бишкектин мэри Айбек Жунушалиевге унаа токтотуучу жайы жок турак үйлөрдү, кеңселерди жана соода борборлорун курууга тыюу салууга чакырды. Бул тууралуу ал 28 ноябрда атайын кызматтын Бишкектеги 2 бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышында билдирди. Ташиевдин айтымында чет өлкөдө бардык жерде унаа токтотуучу жайлары бар, ошондуктан ал жактарда тыгындар жок. Бардык жерде унаа токтотуучу жайлары болушу керек. Чет өлкөлөрдө ар бир үйдүн алдында бар. Биздеги эски үйлөрдө эч нерсе жок, деди ал мэрге. Улуттук банк алдамчылык тобокелдиктерин азайтуу үчүн банктар жана кичи насыя берүү уюмдары үчүн жаңы эрежелерди киргизүүдө. Кеп жаңы киргизилип жаткан токтотуп туруу мезгили деген түшүнүк жана насыяны тариздөөдөгү чектөөлөр жөнүндө болууда. Эми банктар насыя алып жаткан жарандарга токтотуп туруу мезгилин берүүгө милдеттүү болушат. Бул аралыкта кардар насыядан баш тарталат. Банктар кардарлардын эсебине акчаны которгонго чейин күтүшү керек болгон мөөнөт насыянын суммасына жараша болот. Токтотуп туруу мезгилинин минималдык мөөнөтү төмөндөгүдөй: 15 миңден 50 миң сомго чейин 3 саат, 50 миңден 100 миң сомго чейин 6 саат, 100 миң сомдон жогору 24 саат. Эгер насыянын суммасы 100 миң сомдон ашык болсо, анда банк кардарга телефон чалып, дагы бир жолу анын макулдугун алышы керек болот. Мындай телефондук чалуу токтотуп туруу мезгили аяктаганга чейин аткарылышы керек. Улуттук банк мындан тышкары онлайн алууга мүмкүн болгон насыялардын максималдуу суммаларын да чектейт. Жөнөкөй электрондук кол тамга колдонууда 200 миң сомго чейин, күчөтүлгөн электрондук кол тамга колдонууда 300 миң сомго чейин. Кичи насыя берүү уюмдарына бул чектөөлөр 15 миң жана 150 миң сомду түзөт. Документте Улуттук банктын бул токтому 15 күндөн кийин күчүнө кире турганы жазылган. Бала бакчанын жетекчилери тесттен өтүп, сынак аркылуу тандалат. Билим берүү министрлиги мамлекеттик бала бакчалардын жетекчилеринин бош кызмат орундарына сынак жарыялады. 29-30 ноябрда Бишкек жана Ош шаарларында тестирлөө болуп, жыйынтыгы менен тандоо өткөрүлөт. Сынактын биринчи бөлүгү 4 ноябрда башталган. Анда талапкерлер каттоодон өтүп, документтерин тапшырган. Каттоо 18 ноябрда жыйынтыкталган. Министрликтен азыркы тапта өлкө боюнча жалпы 748 бала бакчадагы министрлик кызмат орду бош экенин кошумчалашты. Өлкөдө бала бакчалар жетишсиз. Былтыр Билим берүү министрлиги алдыдагы 5-7 жылда бала бакчага барган балдардын санын 90%га чейин жеткирүүнү көздөп жатканын билдирген. Адвокат Самат Мацаков ага алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Ал өзүнүн кармалышын кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырып, үйүндөгү тинтүүдөн кийин тергөөчүлөр ишкер Имамиден Ташовдун ишине байланышы бар 4 дискти алып кетишкенин айтты. Бул менин адвокаттык ишмердигиме байланыштуу. Алдамчылык менен кылмыш ишин козгоп, бирок Имамиден Ташовдун иши боюнча диктофон жана дисктерди алышты деп билдирди ал Азаттык радиосуна. УКМК кызматкерлери адвокат Самат Мацаковду кармап кеткенин буга чейин укук коргоочулар кабарлашкан. Атайын кызмат азырынча Мацаковдун кармалышы тууралуу маалымат боюнча комментарий бере элек. Мацаков KG Group курулуш компаниясынын ээси Имамиден Ташовдун адвокаты. Ишкер мурдараак биринчи тергөө изоляторунда кыйноого кабылганын айтып чыккан. Мацаков ошондой эле журналист Актелек Капаров менен акын Аскат Жетигендин да укуктарын коргоп жатат.